Баарыбыз эле ден соолугубуз чың, алты саныбыз аман болушун тилейбиз. Бирок тагдыр кээ бир адамдарга оор сыноо берет. Дал ошондой оор сыноолорго кабылгандардын бири 14 жаштагы Сауле. Биз учурда Нарын облусундагы Нарын шаарында турабыз. Дал ушул менин сол жагымдагы үйдө Сауле тайенеси менен жашайт. Келип тартып кетсеңер, кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж болуп жатабыз. Неберем күндөн күнгө кыйналып жатат деген тайененин суранычын четке кага алган жокпуз. Биз азыр ошол Сауленин тайенеси экөөнүн жашоосун көрүп, сиздерге тааныштырып, анан албетте кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж экендигин дагы айта кетели. Сиздер дагы кайдыгер карабай жардам бересиздер деген ишеничтебиз. Жүрүңүздөр. Дал ушул 2 кабаттуу үйдүн 2 кабатында жашайт экен. Мынакей 4-чү батирде деп айткан болчу. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Жакшы отурасыздарбы? Сауле кандай? Жакшы, буюрса. Жакшы келгиле. Келиңиз, кириңиз. Биз барган учурда Сауле тайенеси менен таңкы тамагын ичип бүткөн экен. Башка балдар сыяктуу мен дагы айыгып ойноп кетсем деген кыздын көзүндө үмүттүн оту жанып турду. Сауле учурда 14 жашта. Аны тайенеси төрөлгөндөн баштап эле өз карамагына алган. Неберемди карап олтуруп, заманам куурулуп кетет деген Таалайгүл Чондоева небереси тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Сауле төрөлгөндөн баштап мен өзүм опекун кылып алгам, бул кызымдын кызы да. Төрөлгөндөн баштап мен өзүм багам бул кызды. 2008-жылы төрөлгөн да. Бул боюндагы кезде жакшы эле көтөргөн кызым. Анан кызымдын колу аллергия болгондо ошо айылында врачтар ысык укол сайган экен. Ошондон 7 айга 1 жума жетпей төрөлгөн да. Анан аны менен жүрдүк дагы 1 жаш 2 ай болгондо жалга алып бардык, Бабажановго алып барсак, ошону ДЦП деп койду диагноз. Ошону менен эле биз диагнозу ДЦП болгондон кийин 6 айда бир дарыланып жүрдүк. Жалга жатып турчубуз, ак сууга алып барып турчумун. Аны менен жакшы болуп калган. Ходунок менен басчу, чоңоюп эле уже 5-6 чыгып калган кезде ходунок менен басчу, кишинин жардамы менен басчу да. Анан ак сууга массажга баягы жылдагыдай алып барып жүргөндө эле ак суудан массаж жасап атып, ошо бутун бир оорутуп алган да массажист. Анан ошо ак суунун больницасына алып барып рентгенге тартканбыз. Тартканда өздөрү эже жакшы эле экен, тарамышын эле чоюп алыптыр деген да. Анан тарамышын эле чойгон турбайбы, эми жакшы болуп калат деп ошону менен лечениябыз токтоп эле келгенбиз. Анан бул баспаган, баягы өз алдынча баспаган баланыкы билинбейт экен да. Анан улам баягы чоңоюп, чаты ачылбай, буту кыскарып баратканды эле билдик да. Анан жалга жатканда ушундай буту кыскарып атат, чаты ачылбай баратат деп ошентсек рентген тарталы деди. Анан рентген тартканда ошо жамбаш сөөгү чыгып кеткени айтылды да. Ошону менен жүрүп эле анан кайрада повторный тарта турган болдук. Томографияга, компьютерный томография тартылат деди. Ага тартсак, ошо жиликтин башы кемтик болуп бараттыр деди. Бул ошо күндөн күнгө уйкусу качып баратат да. Кыймыл аракети баягы буту башы кыймылдаганда ооруп калат. Анан ошондон улам тарттырганбыз да. Бишкекте ортопедтердин баарын эле көргөздүм. Жамбаш сөөгү чыгып кетиптир, жамбашын салыш керекпи деп сүйлөшсөк, эми бул өзү мындай жарым жан бала болсо рентгенге эмнеге тартпай эле койгула, темирин салдырбай эле койгула. Кайра эле тромба кылып эмне кыласың агар, мындай төкөр болуп деле басып жүрүшпөйбү? Кыйнабаса, жанын кыйнап, антип салдырбай эле койгула деди. Анан чын эле анда салдырбаса салдырбай эле коелучу деп, жанын кыйнабай деп жөнүнө койдук. Эми эмне кылам деп коюп жүрүп эле анан как раз Турциядан бир врачтар келип калыптыр. Анан бул Турциянын врачтары эмне дер экен деп анан врачтарга алып бардым. Турциядан келген. Анан көргөзсөк айтат, жазаш керек, жазабаса болбойт дейт. Эгер басып жүргөн бала болсо, анда басып кетет деди. Эгер баспаган бала болсо, анда бул кыймылдап, отурганына, кыймылдаганына жеңил болот деди. Жазап коюш керек, жазаш керек деди. Сөзсүз жазабаса болбойт. Жазабай койсо оорусу күчөйт, адам чыдагысы оор болот деди. Анан айткандай эле бул оорусу ошо күндөн күнгө оорусу күчөп атат да. Түнкүсүн уктабай калды.
обезболивающий таблеткаларды ичет, кээ күнү дейсиз бербей да калат, уктабай чыгабыз, ошо түндө да уктаган жок. Анан бул жамбаш сөөгү чыкканда бул омурткаларга күч болот экен. Сразу кыйшайып, омурткалары кыйшайып, ошо мындай түстө отура албайт, кыйшайып турат. Сколиоз да болуп, сколиозу 4-нчи степень болуптур. Анан ошо Турциянын врачтары айткан, Сауле 3 этап менен операция болот деп. Биринчи жамбаш сөөгүн салабыз, имплант коюп. Андан кийин сколиоз ошо 2 этап менен болот экен. Жок дегенде жетелегениме басып берсе жакшы болот эле. Муну көрүп алып кишинин зейни кейит. Заманан коорулуп кетет ушуну көргөндө, маңдайында турганда. Балдар эч убакта оорубасын, ар бир эне балдардын күлкүсүн көрүп эле кубанып турса дейм. Энелер ыйлабаса экен дейм, балдардын жаны кейип, балдар оорубаса экен дейм. Анан көп түкүрсө көл болот дейт, ошо элдин жардамы тиеп, ошо 1 сомдон болсо дагы элдин колдоосу бизге өтө зарыл болуп турат азыр. Ошо элден жардам болуп, кайрымдуу элдер, ушу Кайдыгер Карабай ушу кызыма жардам берсе, элден суранып кетет элем. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо үмүтүбүз элде болуп калды, көп түкүрсө көл болот дейт, ошо элден көп үмүттөнөбүз. Элдин жардамы менен ушу каражатыбыз топтолуп калса, кызымды операция кылып, ден соолугун чыңдап алсак деген эле үмүтүбүз. Канчанчы класста окуп атасың? 7-нчи класста окудум. Эжекең үйгө келет, Келет. Кандай сабак өтөт? Сага мындай жага турган сабактарды өтөбү? Ооба. Кызыктуу сабак өтөт. Кайсы сабак жагат сага? Музыка. Ырдаган жакшы көрөсүңбү? Ооба. Бизге ырдап бересиңби? Ооба. Жолуккандай жакшы. Жолуксак кандай жакшы. Жакшы адамдар мага жерден берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсем эле болду. Тамагың ооруп атабы? Ооба. Грипп болуп атасыңбы? Жана жөтөлүп аттың эле. Кирип болуп калыптым. Буюрса жакшы болуп кетесиң, Рахмат Алла. Алла разы болсун. Сауленин тагдырына Кайдыгер эмес жарандар төмөндөгү номерлер аркылуу жардам берсе болот.